азыркы аракеттеги мыйзамда деле кооператив бир жылда бир аудиттик финансылык текшерүүгө жатат. Алар көз карандысыз эксперттерден, атайын билими бар адистерден куралган бул бир канча 3төн кем эмес жарандардан турган топ болуш керек. Алар чыгарып, өзүнүн аудитин чыгарып, эсептеп бериш керек. Жалдангандарга ынанбаса мүчөлөр, анда көз карандысыз дагы бир ошол аудиттик компанияларга кайрылып, мүчөлөр же мүчөлөрдүн бир тобу аны көз карандысыз сыртынан кайра текшерткенге дагы укуктуу. Бул азыркы эле мыйзамда деле каралган. Ошол учурда да финансылык маселелер чыкса, анда дагы укук коргоо органдарына анын корутундусу, аны кароого негиз болот. Финансылык маселелерди бузуп, бир ошол жарандарга бир мындайча айтканда материалдык жактан олуттуу зыян келтирип же бир кандайдыр бир өлчөмдө зыян келтирүүнү ошол көз карандысыз аудиттер финансылык ревизиянын жыйынтыгында болсо, бул учурда дагы негиз болот укук коргоо органдарына кайрылууга жана алардын кароосуна.